Kırgızistan, ağa Kırgızistan. Kırgızistan, ağa Kırgızistan. Okumuzdu bar kalgan, uyudu sürgün Kırgızistan. Biz Bişkek şaharına Narın обласының Жумалы районунан келгенбиz. Жумалы районунун Байзак айылынан келгенбиz. 2005-жылы келгенбиz. 2005-жылы келип, бул жака өзүбүздүн максатыбыз иштеп, ошол жактан жер алып, үй салып, жолдошум үйдүн улуу баласы, кичүү кайным бар айылда. Ошон үчүн биз бияктан иштеп, үй салып, Бишкекке жашаш үчүн ошол максат менен келгенбиз. Жаңы биз келгенде эле өзүбүз жеңил өнөр жайына тигүү цехине келгенбиз, шейин цехке. Ал жакта ошол жака жатып иштечүбүз. Квартира эмес, ошол жерде жатып иштеп, ошол жерден эле кайра эле биздин өзүбүздүн эмебизге ушундай жумушубузга байланыштуу жатып иштеген жумуштарды көбүнчө ошондой жерлерде карачубуз. Андан кийин ал жерден эжемдин үйүндө турдук. Андан кийин квартираладык. Квартиралап 2 бала менен жүрдүк. Андан кийин эле 2012-жылы ошо акча топтоп, өзүбүз чогултуп жүрүп эле 2012-жылы ушул жерди сатып алганбыз. Агордо конушунда көп эле туугандарыбыз жашап отурукташкан, алардын бардыгынан жерди ушул Агордодон жер берилип атат, жер сатылып атат дегенди угуп эле андан кийин биз жер караштырганда кызыл китеби бар жерлерди аябай караганбыз. Документи менен карайлык деп, документи бар жерлерди аябай караганбыз, издегенбиз. Анан документи барларды карасак, ал жерде турак жай куруу үчүн деген жазуусу эмес, айдоо багытындагы жерге деп берилген документтер менен сатылып аткан экен. Ошон үчүн кызыл китеп болуп, анан биз элдер отурукташкан ушундай жерден деп карап, анан кийин ошол жерде өзүбүзгө бул жерде туугандарыбыз бар. Алар сунушташкан, ушул жакшы жерден, ушул жерден алгыла, документи жок болсо да, зато элдердин баарында эле жок документ. Бирок бул постепенно чыгат, акырындап чыгат. Сен издештиргенде бул жерде эч кимде китеп, документ деген эч кимде жок. Аны биздин өзүбүздүн эле акыбал ушуга эле туура келди да. Анан жактан тааныштардан ар кимден сураштырып бүт баары эле ошол доверенность менен алып эле үй салып жашап атышат. Элдин баары ошондой алышканда. Анан биз дагы ушул жерге элдей эле биз деле доверенность менен сатып алдык. Доверенность менен сатып алып эле ушу үй курдук өзүбүз. Ал үйдө деген 2 комнат эле временка кылып куруп жашадык да. Аны ошо 2012-жылы жерди алсак, ошо 2014-тө эле 2013-төн баштап фундаментин куюп коюп, андан кийин стенасын көтөрүп өзүбүз эле кылдык. Мен туугандар жардам берип көтөрүшүп эметишти. Аякчагында ушу Маргал экөөбүз эле, келинчегим экөөбүз үстүн көтөрүп, мен кирпичин алсам, лайын алып келип берип. Ушу чыныгы эме болгон да, биздики. Өзүбүздүн эмгегибиз менен ушинтип салганбыз да. Ар бир жыгачын, ар бир мыгынды алып келип урсаң да, ал жакшы көрүнөт, өзүң табылбай эметкен. Анан ошентип куруп алганбыз. Ошол жерден бактылуу күндөрүбүз өттү. Балдарым 2 балам уш жактан төрөлүп, ошол жерден той берип, 2 комната кичинекей үй болсо да, ошо туугандарыбызды жакын саналаштарыбызды баардыгын
ушул жерге той берип эле жакшынакай уктулуу күндөрүбүздү жашап келатканбыз. Анан мына документ мына эми чыгат деп бүтүнөкөй документальный келгенде баягы Садыр Нурбайжевичтин жанагы жер миссиясы боюнча чыккан мыйзамында боюнча келатканда баардыгы документальный болуп келатканда анан жанагынтип болбоду. Жок, эми азыр кошунабыз менен азыр андай болуп элекпиз. Эми биз өзүбүз баягы түзүлгөндөн кийин бизди квартирага алып кетишти да. Садыр Нурбайжевич баягы эмеси тапшырма берип, условиясы менен 4 баласы менен баягы жакшы жумшак жерге жайгаштыргыла деп туруп, ушу этажгадан ушу политех жактан 2 комната квартирага киргизишип, анан ошол жакта болуп аттык. Эми мынакей бүгүн эле көчүп келдик. Азыр толукканды бүгүн көчүп келдик. Анан эми биздин деле баягы кошунабыз менен андай эле баягы неме гектеп мынтип тигинтип деп немебиз жок да. Мен буюрса эми кошуна эмес башкалар деле бир туугандар деле соттошкондой болот да. Бизден кечиришебиз го дегенде юристти жерде кечиримдүү болуш керек. Эч убакта кектебеш керек деп ойлойм. Адам баласы жагылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дегенде бул дагы бирөөнүн эле жертвасы болуп калды да. Мындайча айтканда азыр колдон келсе кечиришип, кошуна болгондон кийин кечиришип кирип чыгып, алыскы туугандан кошуна артык деп коет эмеспи? Ушунча жыл соттошсок дагы, ушунча эметсек дагы биз жолдошум экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Кечиримдүү болуп, кечиришип, биз наоборот ушу чайга чакырып, Кудайым буюрса элден бата алганы түлөө кылалы деп атабыз. Чайга чакырып кечиримдүү болуш керек бул жерде. Кудайым дагы кечиримдүү болсоң кечирем дейт эмеспи? Ар бир адам жаңылбас жак, мүдүрбөс туяк болбойт деп коет го. Бул эми убагында ошондой кылган болсо, бул дагы Кудайымдын бир берген, аларга дагы бизге дагы берген бир сыноосу болсо керек. Ал дагы адам, пенде, биз дагы адамбыз. Бири-бирибизди кечиримдүү болгондон өтөрү жок го. Кечиримдүү болуш керек. Мен ошол эле убакта кечиргем бардыгын. Себеби дегенде Кудайым дагы бул сыноону бергенде адамга, көтөрө ала турган адамга берсе керек. Аягы мындай жакшы болуп аткандан кийин аны кектештин эч кереги жок, кажети жок деп ойлойм да. Бул нерсе баягы башында чыкканда мен балдарым аябай намыстанган. Элден жардам сурап атасыз апа деп. Негизи соттошуп жүргөндө эле намыстанчыбыз, аябай намыстанчыбыз. Мындай канча жыл биз временкада жашадык, анан балдарым чоңойгон сайын качан үй салабыз, качан неме болобуз деген суроолор жаралып аябай намыстанышчу. Анан ошо мен интернетке чыгып президенти менен жардам сурайм, элимен жардам сурайм дегенде аябай намыстанышкан балдарым. Мен өзүм деле баягы намыстанган эмесмин, мага наоборот мен ошону мындай от души, мындай кандай десем, чын жүрөктөн сурангам да, элимен президенти менен. Ошо Кудай ушул үнүм президентке жетсе экен, Кудайым ошол менин үнүмдү жеткире көр деп аябай бир Кудайымдан сурангам. Кудайыма шүгүр, үнүбүз жетти. Мен бул нерсеге кандай сөз айтылса дагы, сын пикир айтылса дагы бул нерсени көтөрө билиш керек деп ойлойм. Ар бир нерсенин аягы жакшы менен бүтсүн. Жакшы менен бүтүп атат биздики, Кудайыма шүгүр. Мен азыр банкка кирсем дагы, ой же сиз баягы же турбайсызбы? Автобуска түшсөм дагы, ай сен баягы үй сүзүлгөн келип турбайсыңбы деген сөздөрдү айтышат. Мен бул нерсени кубануу менен кабыл алып атам. Себеби дегенде элим ошону карап, сен ошонткенде ыйлаганда кошо ыйлаганбыз, кайгырганбыз, өтүп баратып кайрылып сага жолуга албай кеткенбиз дегендерди да угуп аябай мен бактылуу болуп атам да. Анткени кыргыз элиме терең ыраазыбыз да. Жолдошум экөөбүздөн кыргыз элиме ыраазыбыз. Себеби дегенде ошондой көңүл бургандагы адам керек да. Эсли көмөкөйдө калган адамдар ошо көңүл бурбай калган адамдар деп эсептейм да. Себеби мен биз баягы боз үйдө турдук, эшикте турдук. Эл бизди эч эме ачка калтырган жок.
жанталашып ак ордо эли боз үйүн тигип бере коюп ушинтип атты. Биздики жолдун боюнда болгондуктан ары өтүп аткандар, бери өтүп аткандардын баардыгы кайрылып атышты. Абалыбызды сурап, боз үйдө жатасыңар, муздак эмеспи деп теплый полун алып келип салып берип атышты. Термос менен ысык чайын, ысык тамагын ташып атышты. Бул баягы кыргыз элинин кайрымдуулук кылгандагысы. Бул нерсе дагы бизди аябай чоң сабак берди да. Кайрымдуулукка, кечиримдүүлүккө, адамга адам кол сунуш керек экен, адамга адам күзгү экен да. Кудайым дагы биздин көзүбүздү ушинтип ачып аткандыр. Келечекте мен аябай үмүт кылып атам. Мурун баягы частный жумушта иштечимин, өзүм шейн цехте технолог болуп иштедим, тигичи болуп да иштедим. Андан кийин гос жумушка киргениме аз эле убакыт болгон. Быйыл эле киргем гос жумушка. Ушул жер мына бүттү деп уже номеру берилгенден кийин анан жүрөгүм тынчып, анан эми жер бүтсө спокойно иштейин деп гос жумушка киргем. Анан азыр өзүм ойлоп коем, тиги ушул 12 ай айлык алган болсом, 1 айлыгын ушул кайрымдуулук жака жумшаш керек экен деп. Бул нерсе сезим, жүрөктө ойгото турган сезим болду. Себеби дегенде бул жерге мага бир эле себеп болгону, өзүнүн үйүндө оорукчан баласы жатса дагы ошол эне ушул келин ыйлап атыптыр, мен ушуга соопчулук үчүн бир нерсе кылбасам болбойт деп өзү кол сунуп келип атканы бул адам жүрөгүн мындай ойгото турчу нерсе да. Ошондуктан мен ушинтип ойлойм, бизди деген Кудайым дагы биздин көзүбүздү ачып, мындай болгула көрдүңөрбү, силердин аркаңарда эл бар. Кудайым деген ушундай кереметтүү, күчтүү Кудайымдын негизи баардыгына себепкер кылып коет эмеспи, бир нерсени себепкер кылып. Бул сыноо, бул аябай чоң сыноо. Кудайым берип да сынайт, алып да сынайт деп коет го. Буга туруштук бериш керек. Жаман сөз, сыноо сөздөрдүн баарын айтылгандарын туура кабыл алчу жери бар. Мисалы, билбей турган, туура эмес жазап койгон жериңди айтсам, мен ага эч убакта чыша албайм. Туптуура эле айтып атышат, көзүңдү ача турган дагы бирөө болуш керек. Эгер жөн эле мындай кошуп айтып аткан болсо, аны кечире билиш керек. Ошол айткан адамдардын ичине Кудайым ыйман сала көр, ошолор бактылуу болсун. Бизди кандай айткан болсо дагы ошол адамдар бактылуу болсун, үйүндө ырыскы болсун, эч кимдин чынчыктын да уясы бузулбасын деп бизге кайрылып, силер аябай звезда болуп кеттиңер дегендерди мен туура эле кабыл алып атам. Мен чын айткым керек, мени көп деле мындай таанышпайт. Себеби баягы убагында баягы мен больницада болуп калдым. Анан ошол убакта баягы келинчегим Марал ушу баарын доказать этип, ошонун баарын ачыкканга болгон күчүн жумшап ошо неме кылып атты. Ошол келинчегиме да рахмат. Молодец, негизи күчтүү келинчегим бар да. Анан мага да айтышат ошо тааныгандарым жакшы болду депчи. Ал эми ошо мындай да ошентип айтып атышат. Главный жолдошу жок деп, алар билбей айтып алып атышат. Анан кээ бирөө билип деле баягы бул эмне эле Марал дейт, бул жерде эркин бул жерде тиешеси жокпу эмне деген, ушундай деген да айткан сөздөрдү деле эме болот. Самый главный мен деген өзүм үй бүлөм. Марал экөөбүз бир адамбыз. Убагында мен деген ошентип ооруп жатып калганда, наоборот, жер менен дагы алек болуп, кайра чуркап больницада менин ден соолугумдун немесин менен да жүрдү. Анан ошол эле бир туугандар, достор баардыгы ошолордун жардамы менен ошо Маралга алар да поддержка кылып, ошентип баягы элим жүрдү. Ошонун баардыгы ошентип атышты да. Анан ошентип айткандарга деле аларга деле рахмат, ошентип биз үчүн көңүл буруп ошондой комментарийлерди жазып, айтып береткендерине убактыларын бөлүп, ошол
биз главный самый главный мен өзүмдүн үйлөр менен кимдин аты айтылат, кимдин аты жазылат, ал маанилүү эмес да. Самый главный ушул ак өргөдө өзүбүздүн үйлөрүбүз менен бактылуу жашасак, адал ырызык жеп, адал балдарыбызды ошо адал оокат менен багып, ушул жерде алсак, ошол биз үчүн ошол эле. Анан тигил мынтип айтты, анан мынтип жазып койду деген андай таарынычыбыз жок да. Ага тескерисинче рахмат ошолорго. Биз үчүн көңүл буруп, ошонун убактысын кетирип жазып, ошо